ортого чыкпагыла, минтпегиле, тигинтпегиле дебеңизчи сиз. Болбойт дейм мындай. Анда бир отол эле каптын оозун бууп туруп, анан салып бербейсиңер багажнигине. Мандатыбызды таштап, депутаттык мандатыбызды таштап таркап кетели анда. Көрүп билип туруп эле жөн эле сүйлөй бересиңерби? Суроолордуңар болсо бергиле. Эч ким бул жерде жабылып жашырган жок. Барды келип отурат. Ачык суроо бергиле. Ооз ачып сүйлөй албагандан кийин неге бардың деп айтат. Ушул жерге өкмөт келгенден кийин 10 мүнөт убакыттан 20 мүнөт убакытты кече кошуп фракциялардан бир депутатка деле 30 мүнөт убакыт бердик го. Урматтуу төрага, сиз дагы ачык айтайын, өкмөткө, бөлөк бирөөлөргө жардамчы болуп, комментарий берип депутаттарды сындабаңыз. Жогорку кеңештин төрагасысыз. Сиз өкмөттүн, президенттин төрагасы эмессиз. Мен сизге ушунтип айтып коеюн. Бирок жол көйгөйү боюнча ар бир депутат билет. Если ошол транспорт министринин докладын укуңуздар келбесе, айыл чарба министринин докладын укуңуздар келбесе, ошол элдин көйгөйүн угуп, анан суроо беришибиз керек да, урматтуу депутаттар. Мына түшүндүңүздөрбү, түшүнбөй калдыңыздарбы билбейм. Бирок азыр түшүнүп туруп, добуш бербей койгонуңуздар баягы туура эмес. Ошол элдин көйгөйүн, ошол жолдор боюнча уккуңуз келбесе, анда бул 7-ci созултун депутаттары мандатын таштап тарап кетиш керек. Элдин көйгөйүн уккусу келбеген депутаттар ошолор үчүн бардыгыбыз мандатыбызды таштап кетишибиз керек. Урматтуу төрага, сиз дагы ачык айтайын, өкмөткө, бөлөк бирөөлөргө жардамчы болуп, комментарий берип депутаттарды сындабаңыз. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, азыр түшүнүп бастыбы, түшүнбөй бастыбы, кайра добушка коюңуз. Добуш берсин. Минтранстын докладын угалы, айыл чарба министринин докладын угалы. Укпасак, анда мен сунуш кылам, урматтуу депутаттар. Мандатыбызды таштап, депутаттык мандатыбызды таштап таркап кетели анда. 7-ci созу, элге уят болбой. Урматтуу депутаттар, урматтуу Акылбек Тогузбаевич, мен сунушту түшүнүктүү кылып, бир эмес 2 жолу айтып добушка койдум. Мен төрагалык кылып атам, алып барып атам. Бардыгы мына 2 депутат сунуш берди, мен регламент боюнча сунушту добушка койдум. Добуш берүүдө колдоо тапкан жок. Эми чечимди сыйлап алдыга жылы бербейлиби? Дагы бир жол добушка коем. Мына Акылбек Тогузбаевичтин сунушун. Урматтуу депутаттар, башка дагы министрлер баяндама жасасын деген сунушун добушка коюп, жакшылап угуңуздар, оң кулаңыздар менен, сол кулаңыздар менен дагы. Добушка коем, добуш бериңиздер. Коем. Добушка коем, добуш бериңиздер. Бул ички маселе боло берет. Добушка коем. Өткөн жок, урматтуу депутаттар. Мына 2-ci жолдо өткөн жок. Эми ортого чыкпай бири-бирибизди сыйлап, табло менен кетейли, урматтуу депутаттар. Туурабы? Чечимди кабыл алайлы. Кабыл алдык, сыйлайлы. 3-cü микрофон. Урматтуу төрага, албетте биз чечимди сыйлайбыз, сыйлап келгенбиз. Бул коллегиялык орган. Баары добуш менен чечилет. Биз аны эң жакшы түшүнөбүз, сыйлайбыз урматтуу депутаттарды. Добуш менен чечилип атат. Бирок, урматтуу төрага, сиз алдыбызда турган 2 токтом бар. Бирөө Кабминдин маалыматы деп турат, жалпы туурабы? Биз ошол жалпы маалыматка таянып туруп, Минтранстан, айыл чарба министринен отчет угуп коелу дегенди жөн эле уктуруп койсоңуз болмок. 20 мүнөт азыр кетип калды жөн эле. Регламент боюнча койгонго болот. Ортого чыкпагыла, минтпегиле, тигинтпегиле дебеңизчи сиз. Болбойт дейм мындай. Анда бир отол эле каптын оозун бууп туруп, анан салып бербейсиңер багажнигине. Мындай болбойт. Депутаттарды турган жеринен, отурган жеринен кысым албагыла. Эл шайлаган булардын баарын. Баарыбызда эл добуш берген. Эл угуп атат. Алар да уккусу келип атат. Айыл жерлерине барганда аймактарда айыл чарба боюнча эң чоң көйгөйлөр бар.
Жолдорубуз салынып атат. Ооба, өкмөт күнү түнү аракетин кылып президенти баш болуп. Жолдорду куруп атат. Экономиканы көтөрөлү деп аракет кылып атат. Бирок жергиликтүү ошол жактагы салынып аткан жолдор, курулуп аткан имараттар кандай абалда курулуп атканын көрүп атабызбы? Көрүп атабыз биз барып көзүбүз менен. Элдер ошол жерде бүт баарын көзгө сайып көрсөтүп берип атат. Ошолор боюнча маалымат угуп койбойлубу? А эмнеге зачта кылып атабыз биз бул жерге отуруп алып? Дагы чыга алам да сүйлөйлү. Дагы айта алам да бүт баарынан да. Кайсыл жерде канчалык жонуп жолду жеп аткан Минтранстагы кызматкерлер боюнча сөз болуп атат. Айыл чарба багытында БСРлер, БДРлер, бүт баардык ирригация боюнча эң чоң көйгөйлөр болуп атат. Эмнеге жашырып жаап атабыз биз? Элдин көйгөйүн айта албай. Эшекте кылып отурабыз бул жерде. Эртең бизди эл барганда эмне деп айтат? Ооз ачып сүйлөй албагандан кийин эмнеге бардың деп айтат. Ушул жерге өкмөт келгенден кийин 10 мүнөт убакыттан 20 мүнөт убакытты кече кошуп фракциялардан бир депутатка деле 30 мүнөт убакыт бердик го. Не болуп кеттик мынчалык? Мындай болбойт, урматтуу төрага. Калыс болуңуз. Сиз жогорку кеңештин төрагасысыз. Сиз өкмөттүн, президенттин төрагасы эмессиз. Мен сизге ушунтип айтып коеюн. Эгер жакшылап түшүнүктүү болбой атса, кечирип коесуңар. Рахмат. Урматтуу Мирлан Самый кожо, кече 30 мүнөт берсек, анын бардыгын добуш менен чечкенбиз. Ушул жерде добуш менен чечилди, добуш менен бүт бардыгы добуш менен чечилип атат. Мен силердин айтканыңарды бүт бардыгын добуш аркылуу чечип атам. Мен өзүм билип чечкен жокмун бардын. Көрүп билип туруп эле жөн эле сүйлөй бересиңерби? Суроолордуңар болсо бергиле. Эч ким бул жерде жабылып жашырган жок. Бардыгы келип отурат. Ачык суроо бергиле. We'll be right back.